Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. 20 жаштагы Дина Алик кызы 2019 жылдын 24 майында кызы Малика Жакыпбекованы жарык дүйнөгө алып келген. 1,5 жаштагы Малика бүгүнкү күндө үй оору менен күрөшүп жаткан кези. Ал төрөлгөндө эле мээ жүлүн грыжасы, гидроцефалия деген диагноздар коюлган. Мындан сырткары тарамыштары тырышат. Бул убакытка чейин кызыма 5 жолу операция жасалды. Аркасындагы грыжасын 4 жолу алып, башына шунт аппарат коюшкан. Эми 6-чы операциясын жасатканы жатабыз. Бул жолу дагы шунт аппарат алмаштыруу керек экен. Себеби курсагы кисте болуп кетиптир. Мындан 2 ай мурун 2-чи даражадагы Арнольд-Киари синдрому деген диагноз коюшту. Аны бир гана Орусиянын Новосибирск шаарында $30,000 операция жолу менен айыктырууга мүмкүнчүлүк бар экен. Ай сайын ооруканада жатканыбызга, дарыларына жана эң башкысы чет өлкөдө жасала турчу операциясына мээримдүү элибизден жардам сурайбыз. Учурда ата-энем менен турабыз. Жолдошум кызыбыз төрөлгөндөн кийин майып экенин укканда эле качып кетти. Анын азыр кайда экенин да билбейм, деди Адина. Малика Жакыпбековага жардам берүүнү каалагандар үчүн эл сом 0706 07 41 01. Байланыш үчүн номер 0706 07 41 01. Асел Кадырбекова Нурлан Насипке: менин каприздериме чыдаганың үчүн сага рахмат. Ырчы Асел Кадырбекова Түркияга дарыланууга кете турганын буга чейин ырчы Нурлан Насиптин атасы тойкананын ачылышында билдирген. Азыркы тапта кош жылдыздар кызы Дария менен аталган өлкөдө жүрүшөт. Ал эми Асел Кадырбекова социалдык тармактагы жеке баракчасы аркылуу жолдошу Нурлан Насипке ыраазычылыгын билдирди. Айтымында ал башына келген кырсыкты сыноого таргабылдайт жана бул оор сыноодо жанында жүргөн Нурлан Насипке алкышы чексиз. Башыбыздан өткөн нерселердин бардыгын мен Кудайдын сыноосуга таргабылдайм. Албетте бул учурда жолдошумдун туруктуулугу сыноодон өттү. Эгер макул болсоңуздар, бул сыноого ар бир эле эркек чыдай алмак эмес. Ал учурда Нурлан жөн эле качкысы келген күндөр болгон чыгар. Менин калуума келүү мезгилим оңой болгон жок. Бирок сага рахмат. Менин каприздериме чыдап, жанымда болгонуң үчүн. Жашообуз мындан ары жаркырай берсин, дейт Кадырбекова. Чаткалда алтын иштеткен фабриканын кампасы жарылып, Дарияга уулуу зат кошулду деген маалымат тарады. Бул тууралуу жергиликтүүлөрдүн тарткан видеолору социалдык тармактарга тараган. Маалыматка ылайык, окуя 23 январда саат 15:16 чамасында болгон. Жергиликтүүлөр Дария суусун ичпей тургула, сууга цианид кошулуп кетти, дамба жарылып кетти деген тасмаларды тарткан. Буга байланыштуу Терексай айыл аймагынын башчысы Болот Ашырбаев Дарияга цианид кошулбаганын, атайын курулган дамба ачылып кеткенин билдирди. Дарияга кошулган затта кандайдыр бир химикат болушу мүмкүн эмес. Биз Терексай жана Ынтымак айыл тургундарына Дариядан суу ичпей турууну эскерттик. Компания өзү да таза суу таратып жатат, дейт ал. Жалал Абад облусунун өзгөчө кырдаалдар башкармасынын башчысы Абдул Насир Исаев да маалыматты тастыктап, азыркы учурда Дарияга кошулбай калганын айтты. Бул цианид эмес, көмүр калдыктары Дарияга кошулуп жаткан. Эртең тиешелүү экспертизалар жүргүзүлөт, деди Исаев. Жалал Абад облусунун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары жана Кыргыз алтын ишканасы тиешелүү экспертиза жүргүзүлөрүн белгиледи. Садыр Жапаровдун урматына ири калибрдеги замбирек салют атылат. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Галена Байтерек билдирди. Белгилүү болгондой, инаугурация аземи мамлекеттик деңгээлдеги иш-чара. Президенттин кызматын алсак, ал ошондой эле өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы болуп калат. Демек, артиллериялык аскер техникасын колдонуу бул иш-чаранын атрибуттарынын бири жана жалпы практика. Артиллериялык экипаждар кандай болгон күндө дагы күн сайын күжүрмөн даярдыктын деңгээлин сактап калуу менен алектенишет. Анткени бул ашыкча чыгымдарды талап кылбай тургандыгын өзгөчө белгилей кетүү керек. Аскерлерди даярдоо планына ылайык аскер артиллеристтери пландуу күжүрмөн даярдык боюнча машыгууларды өткөрүшөт. Демек, бул учурда кошумча чыгымдар болбойт, деди Галина Байтерек. Буга чейин 25 январда паркта экени белгилүү болгон. Асанов артиллериялык аскер техникасынын келишин күткөн. Саат 10:30дан 12-ге чейин атуу үчүн ири калибрдеги замбирек салют атылат. Айрым социалдык тармактардын колдонуучулары замбирек атуу планын сынга алышты. Айдоочу рулга ээ боло албай бакты сүзгөн. Анжелика кабылган авто кырсыктын чоо жайы. Ырчы Анжелика жол кырсыгына кабылып, анын кесепетинен өзү жана 5 жаштагы кызы жаракат алды. Ысык Көл облустук жол кыймылдын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан жол кырсыгы 23 январда болгонун айтты. Маалым болгондой, автокырсык балыкчы Ананева унаа жолунда катталган. Унаада ырчы кыздары жана курбусу менен бара жаткан. Рулда ырчынын курбусу болгон. Айдоочу рулга ээ боло албай жолдон чыгып бакты сүзгөн. Кырсыктын кесепетинен ырчы жана анын 5 жаштагы кызы жаракат алып, Түп райондук ооруканасына жеткирилген, дешти мекемеден.
Кыргызстанда соңку бир сутканын ичинде 104 адам коронавирус жугузуп алса, 155 бейтап ооруну жеңип чыкты. Бул тууралуу республикалык штаб кабарлады. Илдеттен 2 адам каза болуп, экөө тең Бишкек шаарынын тургундары экени айтылды. Ушуну менен өпкөнү сезгенткен оорудан 1400 кыргызстандык көз жумду. Бир сутка ичинде катталган жаңы учурлар: Бишкек шаары 35, Ош 5, Чүй облусу 43, Ош облусу 1, Талас облусу 1, Нарын облусу 2, Ысык-Көл облусу 13, Жалал Абад облусу 3, Баткен облусу 1. Бүгүнкү статистиканы кошкондо өлкөдө COVID-19 жугузуп алган адамдардын жалпы саны 83900 жетти. Айыгып чыккандары: Бишкек 59, Ош шаары 8, Чүй облусу 44, Ош облусу 4, Нарын облусу 4, Ысык-Көл облусу 25, Жалал Абад облусу 6, Баткен облусу 5. Ушуну менен коронавирустан сакайгандардын саны 79927 кишини түздү. Бүгүнкү күндө ооруканаларда 676 бейтап дарыланууда. Алардын 3-өө канааттандырарлык абалда, 419 орточо оор, 221 оор абалда, 33-ü өтө оор абалда жатат. Мындан сырткары 967 бейтап үй шартында дарыланууда. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 4 медицина кызматкери коронавирус менен ооруп калган. Алардын ичинен экөө илдетти кызыл зонадан жуктурган. Үй карантининен 3 медик чыгарылган. Баткен шаарынын Кызыл жол кварталында 23 ноябрдан тарта дайынсыз жоголгон Мактым Кожонованын жансыз денеси табылды. Бул тууралуу бүгүн 24 январда турмуш басылмасынын аймактык кабарчысына өздүк булактар билдиришти. Маалыматка караганда анын денеси милиция кызматкерлери тарабынан өзү жашаган үйдөн 200 метрдей аралыкта өскөн бүлдүркөндүн арасынан табылды. Анын массысын иттер бакка көтөрүп келип, ошол аркылуу издөө иштери жүргүзүлгөн. Учурда атайын экспертиза дайындалды. Буга чейин Баткен облустук ички иштер бөлүмү Кожоновага милиция тарабынан кысым болгон деген маалыматтар чындыкка дал келбей тургандыгын билдирген. Ушул 2020-жылдын 19 ноябрында Кожонова өзүнүн 17 жаштагы кызын жашы жетилектигине карабастан турмушка узатып жиберген. Бул факт Баткен шаардык ички иштер бөлүмүнө жазык кодексинин 178-беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. 20 ноябрь күнү Баткен шаардык ички иштер бөлүмүнүн имаратына Кожонова жолдошу Мамасадык Рахманов менен суракка чакыртылып, 1 саатка жетпеген убакта кайра кетишкен. Окуя тууралуу изделип жаткан Мактым Кожонова үй бүлөсү менен шаардын Кызыл жол кварталында жашачу. 23 ноябрда үйүнөн чыгып кеткен боюнча кайрылып барган эмес. Аны табуу иштерине ÖKMден, милициядан кызматкерлер тартылып, туугандары, айылдаштары кошулуп 200дөн ашык адам издеген. Анын 1 уул, 5 кызы бар. Эң кичүү кызы 6 жашта. Отунбаев айтып жаткан кырсык шайлоо бул Атамбаев менен Жээнбековдун шайланганынын өзү жоболоңдуу болгон. Экөөнүн айынан мамлекет 10 жылда итке менди. Себеби экөө тең бийлик башына келип коррупцияга аралашып, аны гүлдөтүп жүргөнү бийликтен кеткенден кийин ачыкка чыгып отурат. Эми жаңы шайланган Садыр Жапаров сизди карапайым элиңиз 80% колдоп жаткандан кийин Атамбаев менен Жээнбековдун кылмыштуу иштерин дыккат текшертип, күнөөлүү болсо жалпы элге жарыя кылып жоопко тартыңыз. Себеби сиз аларга жаман иш жасап чукуп жаткан жериңиз жок. Болгону өзүңүз айткандай мыйзам бардыгына бирдей экенин тастыктаган болосуз. Айталы, учурунда Сооронбай Жээнбековго коррупция мамлекетти чырмап алды, токтотуп чара көрүңүз деп канча кайрылбайлы мага факту бергиле деп мурдун балта кеспей отуруп алды. Анан кызматтан чегингенден кийин Тайыровдун, Деканбаевдин, Токаевдердин жана башка шылуундардын кылмыштуу иштерин жаап жашырып келгени билинип отурат. Ошол эле пандемияга эмне үчүн жооп бербеши керек? Ушулардын шалаакылыгынан канча деген жарандарыбыз бул дүйнө менен кош айтышып кетти. Андай болсо жоопкерчиликтен баарын бошотуңуз. Урматтуу Ажо, сиз Жээнбековдорго бир тыйын дагы карыз эмессиз. Ажоолук такты сизге колко кылып өткөзүп бергидей, ал Жээнбековдордун атасынан калган эмес. Кыргызстан элинин 80% сизге ишенип ажоолукка шайлады. А сиз ырым кылып, кылмышка шектүү иштерине көңүл бурган жокмун дегенчилик кылып жатасыз. Бул туура эмес, жалпы эл нааразы. Отунбаева менен Жээнбековго экс-президент макамы туура эмес жана мыйзамсыз берилген. Булар кайсы жыргаткан эмгектери үчүн мамлекеттин эсебинен жашаш керек. Эмне акчаны оңду солду чачкандай өлкөбүз бай беле. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, карапайым эл 2-3 миң сом пенсия менен жашап жатат. Ушундай пенсия алып жашашына Отунбаева менен Жээнбековдун түздөн-түз тиешеси бар. Ошон үчүн жалпы эл сизди ээрге түз отурат бекен же мурункулардай болуп кыйшык отурат бекен деп абай салып карап турат. Атамбаев дагы кылмыштуу иштерине толугу менен жооп берсин. Бул элдин талабы. Себеби ал башында турган убактылуу өкмөттү бийликке алып келебиз деп канча деген жигиттер окко учушту. Убактылуу өкмөт убаданы үстүнө берип, жаркын жашоо болот дешти эле. Эмне болгонун 10 жылдан кийин көрүп жатабыз го. 2010-жылдан бери тоо кен тармагындагы кенди казууга лицензияны оңду солду таратып, мамлекеттин кызыкчылыгы корголбой, үлүшү да жок болуп отурат. Болгону салык төлөп жатат деп элдин башын айландырып, ишендирип алдап келишкен. Буга ким жооп берет? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, чынында сиз эскилерден калган, кокосуна чейин коррупциялашкан, криминалдашкан, эң арттагы кризиске баткан мамлекетти кабыл алып, мойнуңузга оор жүктү алдыңыз. Ошондуктан кыргыз элиме кайрылып айта кетерим, ажообузга ушундай оор жүк жүктөлүп жаткандан кийин кызматка кимди алып, кимди коеруна тоскоолдук кылбай, жагымдуу иштешине шарт түзөлү. Антпесе очорулган мамлекетти кантип бутуна тургузат? Биз 80% бул кишиге ишеним көрсөткөндөн кийин 2-3 жыл убакыт берип
колуна кол, бутуна бут болуп жардам берели. Болуш Султанов, Азия News гезити. Текебаев билдирүүсү Сооронбай Жээнбековдун сөзүнө таянып жасалган. Бул экөөнүн сөзүнө карап, октябрь окуяларына кимдер кандай таасир эткенин, ал жараяндарды тизгиндеп кетүүгө кимдер салым кошконун, эл ичинде айтылып келген көмүскө күчтөрдүн таасирин аңдап билүүгө болот. Текебаевдин сөзү боюнча, Жээнбеков Жапаровду өкмөт башчылык кызматка бекитүү үчүн 3 жолу депутаттарды чогултуп берген. Эниси Асылбек Жээнбеков анын досу Төрөбаевдин ишеним каттарын алып келген. 9 октябрда Атамбаев, Бабанов жана башкалар Ала Тоо аянтына жүрүш жасап келгенде, аянттагылардын Сооронбай Жээнбековго таандык кишилер болгон. Демек Атамбаев бийликти алмакчы болгондо аны токтоткон Жээнбековдун адамдары болуп чыгууда. Атамбаев жана Бабанов баштаган топ Ала Тоо аянтына келип трибунага чыкканда, аларга белгисиз адамдар кол салган. Атамбаевчыларды уруп согуп трибунадан кууп түшкөн. Атамбаев отурган машинага ок атышкан. Бул адамдардын баары Жээнбековдун адамдары деп айтууга толук негиз бар. Жээнбековдо Атамбаевге ушунчалык жалданып каршы чыгууга себеп да бар. Анткени Кокус Атамбаев бийликке кайра келип калса, анда Жээнбековдорго күн жок эле. Алар качып кутулат эле же бүт мүлкүнөн ажыратылып абакка салынат эле. Мына ошон үчүн Жээнбековдор Атамбаевдин келишине жалдана каршы чыгып, ок атууга, уруп согууга барышкан. Жарандык согуштун учкундарын чыгаруудан да кайра тартышкан эмес. Мына ошол кезде түштүк тараптан спортсмендер такси менен, атайын учактар менен ташылганы тууралуу сөздөр чыккан. Ал ишти айтылуу Райымбек Матраимов жасаган айтылган. Жээнбековдун сөздөрү түштүктөн спортсмендер алынып келингенин ырастайт. Жээнбеков менен Матраимовдор бир болгондуктан, алар спортсмендерди биргелешип алып келди деген тыянак туура болот. Жээнбековдор эмне үчүн Ташиев жана Жапаровду тандап алышты? Аларды бийлик алып келүү үчүн бардык аракеттерин жасашты. Парламентти топтоп беришти. Андан кийин бир отоло байлап беришти. Анткени Жээнбековдор үчүн Ташиев жана Жапаров айыгышкан жоо эмес эле. Ташиев Жээнбековдун командасына кирип, анын президент болушуна 2017-жылы салым кошкон. 4 октябрда да Ташиев Жээнбеков менен сүйлөшүүгө барганы белгилүү. Андан сырткары Жапаровду Жээнбеков камаган эмес, убагында бошотуп койбогон эле болбосо. Атамбаевдин бийликке келиши Жээнбековдор үчүн жогоруда айтылгандай өлүмгө тете нерсе эле. Бабанов да жоо болуп турган. Ал эми Мадумаров сөзү катуу тийген, келишкиз оппонент болуп калган эле. Ошондуктан Жээнбеков Чимкирик парламенти менен Ташиев Жапаровду колдоого алган. Алар азыркы кезге чейин бир команда. 10 январда президенттик шайлоодо да Жээнбеков анын парламенттеги, бийликтеги жан жөкөрлөрү бүтүндөй Жапаровго иштеп, аны жеңишке жетишине бардык аракеттерди жасашты. Текебаевдин сөзүнүн чындыгын Сооронбай Жээнбеков менен азыркы баш прокурор Курманкул Зулушевдин ошол кезде сөгүшө сүйлөшкөн аудиосу да ырастайт. Ал аудио көпчүлүктү таңданткан. Журналист Айданбек Акматов.